Саламатсыңарбы балдар. Силер менен биз кыргыз адабияты сабагын баштайбыз. Бүгүн Сүйүнбай Эралиевдин өмүр чыгармачылыгы жана Ак мөөр поэмасын өтөбүз. Сабактын максаты: Сүйүнбай Эралиевдин өмүрү чыгармачылыгы жана Ак мөөр поэмасы жөнүндө маалымат аласыңар. Поэманын мазмуну, идеясы менен таанышып, Ак мөөр тасмасын көрөсүңөр. Чыныгы сүйүүнү баалай билүүгө үйрөнөсүңөр деген үмүттөмүн. Алгач өтүлгөн темага бир кайрылуу өтөлү. Биз Касым Тыныстановдун ырлары жөнүндө өткөнбүз. Баарыбызга белгилүү болгон Касым Тыныстанов качан, каерде төрөлгөн? Эмне үчүн эл душманы аталган? Касым кыргыз эли үчүн кандай зор эмгектерди жараткан? Дептерибизге жооп жазабыз балдар. Анда эмесе азыр жаңы теманы баштайбыз. Сүйүнбай Эралиев кыргыз эли акыны, Токтогул атындагы мамлекеттик жана бүткүл союздук Фадеев атындагы сыйлыктардын лауреаты Сүйүнбай Эралиев 1921 Талас районундагы Үч Эмчек айылында туулган. Анын өмүр жолу, бүткүл жашоосу чыгармачылык иши кыргыз адабияты менен байланыштуу. Сүйүнбай Эралиевдин лирикалары менен поэмалары улуттук көркөм ойдун өнүгүшү жана жаңыланышы үчүн дайыма салым болуп келген. Анын көптөгөн чыгармалары бар. Ак мөөр, Жаңыл мырза, Уяң жылдыздар, Жылдыздарга саякат, Жол, Ак чыттар поэмасы жана башка көптөгөн сандагы ырлар жыйнактары бар. Эң алгачкы китеби 1949 жылы жарык көргөн. 1969 жылы Кыштак кештери жыйнактары үчүн Кыргыз СССРнын Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыкка ээ болгон. Ошондой эле Сүйүнбай Эралиев Казакстандын адабият жана искусство тармагында эл аралык Жамбыл атындагы сыйлыктын ээси. 2000 жылы кыргыз жана боордош казак элдеринин ортосунда достукту чыңдоодогу зор салым үчүн Казакстан Республикасынын Алтын көпүр аттуу эл аралык сыйлыгы берилген. Элдердин достугу ордени, Улуу ата мекендик согуштун 1-даражадагы ордени, 3 жана 1 даражадагы Манас ордендери, көптөгөн медалдар жана ардак грамоталар менен сыйланган. 2006 жылы Кыргыз Республикасынын баатыры деген ардактуу наам берилген. 2016 жылы 95 жашында дүйнө салган. Анда эмесе Ак мөөр поэмасына токтолсок. Поэманын башатында болоттун ыры, мөөрдүн арманы деген тарыхый ыр түзүлгөн. Бара-бара алардын тегерегинде окуя кеңейип, поэмалык деңгээлге көтөрүлгөн. Акын 1959 жылы Ак мөөр поэмасын жазып бүтүрүп, жарыкка чыгарган. Мына ушул поэма менен Сүйүнбай Эралиев өзүнүн чебер акын экендигин бүткүл элге тааныта алды. Сүйө, укса канбас сыры бар, ойду ойлонтуп кумарланткан ыры бар, ылгый таза ынактыктан жаралган, жалыны бар, чалпоо сезим жылынар, деп Ак мөөр поэмасында сүйүү жөнүндөгү терең ойлорун айтып өткөн. Ошондой эле Ак мөөрдүн сулуулугун да акын мыкты чеберчилик менен сүрөттөйт. Поэманын негизги каарманы Жантай хан, Мөөр сулуу, Болот бул тарыхый инсандар. Башкача айтканда 19-кылымда жашаган инсандар. Поэманын окуясы автордук кыялдын негизинде жаралган эмес. Мында тарыхый чындык баяндалат. Атактуу Соңкөлдө Мөөр деген сулуу кыз жашаптыр.
мөөр болот деген жээни экөө бири бирин сүйүп баш кошобуз деп макулдашышат. Бирок хан Жантай ак мөөрдүн сулуулугуна кызыгып, бийлигинен, байлыгынан пайдаланып, ак мөөрдү аялдыкка алмак болот. Ал эми Болот байкуш ырчы жигит жана жылкы гана баккан жөнөкөй гана жигит болгон. Мына ошентип байлыгына, бийлигине таянып Жантай хан ак мөөрдү өзү менен алып кетет. Ал эми байкуш ак мөөр сүйгөнү Болот менен коштошкон бойдон кала берет. Соң көлдүн башы сал менен, соодагер өтөт мал менен, солкулдап ыйлап баратам, соолуган Жантай чал менен. Кең колдун башы кар менен, кербендер өтөт мал менен, керилип ыйлап баратам, кемшейген Жантай чал менен. Жыйынтыктап айтканда, ак мөөр тарыхый жана көркөм кыялдын айкалышынан жаралган, сүйүүнү даңазалаган, калктын сүймөнчүлүгүнө ээ болуп, элге кеңири таралган поэма болуп саналат. Анда эмесе азыр ак мөөрдүн Болот менен коштошкон жеринен үзүндүн угабыз. Soğun kıldın kara başın tal menen Su degir jüröt mal menen Ağargan bulut astılan akkepter uçatay zar menen Maciraşıp ketembin asıl keç bolot jar menen Argasızdan yaşaymın oğun apsıygan Jantay çal menen Kabarlaşkana bulut yaradağım Kararmın jolun tadıkpay Ebimen kettim kayır köşesen жүрөсүң камыкпай Azapka түшкөн көңүдүм ачылар бекен чайыттай Томсуруп кеттим аргам жок мен бүгүн торго түшкөн бадыктай Ак жал будан сутуп артыңдан аң издеп барармын Алтайда кабар болбосоң ай дегиң арманда эле болот өлдү деп Соғын көлдүн гана башы сал менен соодагер гана өтөт мал менен солкулдап гана ыйлап баратам Солуган Жантай чал менен Солуган Жантай чал менен Кең колдун гана башы сал менен Кербендер гана өтөт мал менен Кейип бир гана кетип баратам кемшейген Жантай чал менен Кемшейген Жантай чал менен Анда эмесе балдар, үйгө тапшырма Ак мөөр кино тасмасын көрөбүз жана Огу китебиндеги үзүндүнү окуйбуз.